Анталиядагы дипломатиялык форумдун алкагында Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев экономикалык кызматташтык уюмунун башкы катчысы Хусраф Нозири менен жолугушту. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө мүчө мамлекеттердин жана бүтүндөй аймактын туруктуу өнүгүүсүнө жана экономикалык гүлдөп өсүшүнө жетишүү үчүн уюмдун алкагында мындан аркы кызматташуунун келечеги боюнча пикир алмашты. Бул контекстте тараптар уюмдун ишмердүүлүгүн жандандыруу жана колдо болгон ресурстарды максималдуу пайдалануу зарылдыгын белгилешти. Транспорт, туризм жана айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы долбоорлорго токтолуп, уюмга мүчө мамлекеттердин экономикалык өз ара байланышын эске алуу менен министр Казакбаев Украинадагы кырдаалга байланыштуу уюмга мүчө мамлекеттерде санкциялардын терс кесепеттерин минималдаштыруу боюнча натыйжалуу чараларды көрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Башкы катчы Нозири кыргыз тараптын демилгесин кубаттап, мындан аркы кадамдарды аныктоо үчүн кырдаалга талдоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн белгиледи. Тараптар ошондой эле уюмдун иш-чараларынын календардык планын жана келишимдик укуктук базаны кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты.